Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Азамат Темиркулов, экология бойынша министрліктің башчысының орынбасары. Мурдагы. Экс-замминистр қойылды, экс-замминистр. Жақында мына Бакы шаарында мына КОП-29 деген чоң саммит болып өтті. Кыргызстандан бір топ адам барды. Башына президент Садыр Жапаров да катышты. Сиз да барып катыштыңыз, Ооба. Да, кимдер катышты? Байсалов да барды, Ооба, быйыл чоң делегация болду. Албетте, делегациянын башында президентибиз Садыр Жапаров келип катышып кетти 2 күн. Бул мындай чоң деңгээлде болгон 2 күндүк саммит. Ошого башка өлкөлөрдүн президенттери да келип катышкан. Андан кийин биздин вице-премьер-министр, зам председателя кабинета министров Эдил Байсалов келип 2 күн катышып кетти. И министрлер да болду, ошо министр природы, МЧС, жана башка министрлер да келип катышып кетишкен. Андан тышкары ошо биздин министрликтин эксперттери, көз карансыз эксперттер абдан активдүү катышты да. Ошо 2 жуманын ичинде мындай Кыргызстан тарабынан көп иш-чаралар өттү. Өзгөчө ошо тоолуу региондор жөнүндө ушул көйгөйлдү биз абдан мындай активдүү көтөрүп атабыз. Анткени былтыркы саммит Дубайда болду беле? Дубайда Ооба. жана тоо маселеси көтөрүлгөндө, ушундайбы? Өткөн жылы Дубайда как раз ошо ноябрда да болгон 2023. Аяка да биздин делегациябыз абдан активдүү катышкан. Президентибиз да катышып кеткен ошол жака. И Эдил Байсалов да катышты. Аякта биз ошо РКИК рамочная конвенция по изменению климата 92 жылы ушул конвенция коюлган, түзүлгөн ушул конвенция. Кыргызстан ага дагы кечирээк кошулган. Бирок ошо 92 жылдан баштап ушул конференциянын алкагында ар кандай экосистемалар талкууланып, ошолордун көйгөйлөрү көтөрүлүп, ар кандай демилгелер ошол жактан пайда көрүп, бирок бир да өлкөлөр же тоолуу экосистемалар жөнүндө бир да маселе көтөрүлбөптүр. 30 жыл ичинде. 30 жыл ичинде. Анан ошо өткөн жылы Кыргызстан ошол демилгени көтөрүп, бул мындай чын айтканда бул биздин демилгебиз деп айтсам туура эмес болуп калат, себеби башынан бул Андоранын демилгеси болчу. Андора ушул тоолуу өлкөлөр, тоолуу райондор, тоо жөнүндө эчтеке жок экен ошол конвенцияда, давайте киргизели деп сунуш берген официальный кат менен. Анан биз ошо Андоранын позициясын колдоп, а кезде как раз мен замминистр болуп жүргөм, кат жөнөткөм ошол жака РКИКке, секретариатка. Биз Андораны колдоп атабыз, ошол позиция бизде туура көрүп атабыз деп официалдык кат жөнөткөнбүз. Андан кийин эмне себептерден билбейт экенм, бирок Андора ошол позициядан кайтты. Кайтып, баш тартып, значит, ошол тоолордун маселенин кереги жок деп. Кошуналар бир жардам берип койгон го. Туура айтасыз. Ошондой оюндар бар. Азыркы күнгө чейин кайсы бир өлкөлөр каршы чыгып атышат, тоолорду өзүнчө киргизбейли деп. Себеби мунун артында чоң каражаттар, чоң акча турат. Бул биз азыр ошо мындай климат жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Бул абдан мындай жакшы тема албетте. Бирок биз эске алышыбыз керек, бул теманын артында чоң каражат турат. И ошол сүйлөшүүлөрдүн баары ошо чоң каражаттын тегерегинде болуп атат да. Анан ошого карата Андорага ар кандай өлкөлөр чыгып,
силер могу өзүңөрдүн сунушуңарды алып таштагыла деп сүйлөшүүлөрдү өткөзүп, Андорра өзүнүн позициясынан кайтты. Кызык. Андорра кайткандан кийин Андорранын артында Кыргызстан болуп калды да. Себеби биз официальный түрдө кат жөнөтүп, ошол позицияны колдогондон кийин секретариат биз менен сүйлөшүш керек болуп калды. Анан как раз биз ошо делегация менен Дубайга барсак, Дубайдын ошо өткөзүп аткан офис бизге кайрылып, Андорра баш тартты, эми вот Андоррадан башка силер гана колдоп атасың. Силерсиңер. Кыргызстан официалдуу кат жөнөтүптүр, эми силер да баш тарткыла, позицияңардан кайткыла. Себеби бул тема өтпөгөн тема, өлкөлөр колдобойт, мындай тема кереги жок деп бизди мындай ушундай позицияга көндүргөнгө аракеттеништи. Аябай аракеттеништи. 2 жума конференция болду. Ошо 2 жуманын ичинде биз түнү менен саат 3кө чейин жазып атып, WhatsApp менен чалып атып, алгыла деп атып, бирок биз бекем турдук. Ошундай позицияны кармагыла деп бизге ошо биздин чоңдор буйрук берген. Ошондуктан биз кайтпайбыз деп туруп алганбыз. Анан Эдил Байсалов да келип 2 күн ошол жактан переговор жүргүзүп, алардын офистер менен жолугуп, жок, биз ушул позицияда турабыз деп айтып кеткен. Ошондуктан алар аргасыз болду. Бизге мындай ошо эркиктин документтердин баары консенсус жолу менен кабыл алынат да. Баары макул болуш керек. Баары макул болуш керек. Бир өлкө каршы чыкса, уже документ өтпөй калат да. Ошондуктан алар аргасыз болду биз менен сүйлөшкөнгө. Себеби биз жок, биз ушул позициядан кайтпайбыз деп туруп алсак, анда ошол конференцияда кабыл алынган документтер кабыл алынбай калат эле да. Себеби Кыргызстан макул болбой калды деген маани менен. Ошондуктан алар бизди көндүрүп, мейли биз компромисс кылалы, биз ушундай силерге тоолорду киргизели деп, алар документтерге тоолор жөнүндө киргизишти. Азыр ошо эркиктин документтерди окусак, башка экосистемаларды жазылган жерлерде ар биринде ошо тоолор жөнүндө сөздөр бар да. Мурун жок болчу. Эми бул Кыргызстандын салымы, Кыргызстандын ошо дүйнөлүк деңгээлдеги климатка болуп аткан күрөштүн салымы деп айтсак жаңылбайбыз. Бул Андорра башында демилге көтөргөн, бирок андан кийин алар баш тартып позициясынан кайткан, бирок биз ошол жумушту аягына чейин жеткирдик өткөн жылы. Ошондуктан бул биздин мындай жакшы жыйынтыктардын бири деп айтсак жаңылбайбыз. Анан мына келерки жылдары экинчи ТО саммитин өткөрөбүз деген да чечим кабыл алды го, э? Ооба, ошо эл аралык деңгээлде бүгүнкү күндө Кыргызстан өзүнчө бир лидер болуп калды да, ошо ТО маселе боюнча. Муну азыр өлкөлөрдүн баары муну менен макул. Кыргызстанды уже мындай биз ошол позициябыз менен элге таанымал болуп калдык. Алар түшүнүп атышат, что биз ошол теманы алдыга түртүп атабыз. Жалаңкана ошо эркиктин площадкасында эмес, башка ООНдун площадкасында аябай активдүү ушул маселени көтөрүп атабыз. Аны өзүңүз билгендей, президентибиздин демилгеси менен ООНдун Генеральный ассамблея бир добуш менен кабыл алып, 5 жылдык план кабыл алынган. Ошо 5 жылдык тоолуу райондорду колдоп, ошо климаттын өзгөрүшүн азайтуу максат менен.
ушундай жакшы демилгелерди көтөрүп атабыз. 2027 жылы да мындай чоң саммит буюрса болот. Ошону да Кыргызстан көтөрүп атат. Муну мындай бул да биздин бир жакшы жетишкендик деп айтсак болот да, эл аралык деңгээлде. Биринчи саммит Бириккен Улуттардын эмеси менен өткөн, алкагында ООНдун алкагында өттү окшойт. Же ушундай климат саммити боюнчабы? Эми бул Акаевдин учурунда. Акаевдин учурунда да өткөн. Ошондо 2002 жылы биринчи жолу Кыргызстан бул демилгени көтөргөн. Ошондон бери уже 20 жыл болду. 20 жыл Кыргызстан ушул позицияны бекем кармап атат. Жалаң гана ООН алкагында эмес, мына ошо эркик бул да чоң бир площадка, чоң конференция, бул мунун аркасында чоң, айтып кеткендей, чоң каражаттар турат. Ошол площадкада да Кыргызстан эми мындай лидер болуп калды да. Өткөн жылы ошону көргөздүк, өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүздү, өзүбүздүн мындай бекем бир позицияны кармай алабыз дегенибизди. Быйыл да ошону да көргөздүк. Бакудан да мындай жакшы жыйынтыктарга келдик деп айтсак болот. Себеби ошол өткөн жылдын жыйынтыктарын азыр Бакыдан кайра улантып, ошону дагы мындай жакшы жыйынтыктарга, андан ары дагы өйдө көтөрүп, жакшы жыйынтыктарга келдик деп айтсак болот. Мына башка тоолуу өлкөлөр кандай эмне кылып атышат? Австрия мисалы үчүн, же Непал, же дагы кайсы бир тоолуу, Тибет эми өзүнчө эмес, Кытай. Былтыр бизге Бутан менен Непал абдан чоң жардам беришти. Алар да ушул теманы мындай көтөрүп, алдыга түрткөнгө аракеттенип атышыптыр мурунтан деле. Бирок эмне себептер менен билбейм, алар мындай анча активдүү эмес экен да. Бул теманы көтөрүп атышат. Өзгөчө булардын ар кандай илимий институттар бар экен Непалда. Ошо ар кандай илимий конференцияларды уюштуруп атышат. Илимий жагынан ошол теманы көтөрүп атышат, ар кандай демилгелерди көтөрүп атышат. Бирок саясий жагынан булар мындай кичине пассивдүү экен. Анан ошо Кыргызстан өткөн жылы саясий жагынан өзүн жакшы көрсөттү. Булар өзүнүн илимий билимдерин биз менен бөлүшүп, чогуу документтерди иштеп чыгып, ушул теманы биз саясий жактан болсок, алар илимий жактан күчтөрүн салып, ошо биз жакшы бир тандем түздүк деп айтсак болот. Чогуу ушундай жакшы жыйынтыктарга келип атабыз. Мына Австрия сыяктуу, же Америкадагы Чили мисалы үчүн? Эми билесизби, бул климат маселеси абдан кызык болуп атат. Климаттын артында чоң саясий оюндар болуп атат. Геосаясий оюндар. Бир жагынан өнүгүп аткан өлкөлөр, Кытай баш болуп, Кытай абдан активдүү роль ойноп атат. Алардын позициясы мындай болуп атат. Ушул өнүккөн өлкөлөр, силер 2 кылым бою өзүңөрдүн экономикаңарды өнүктүрүп атып, биздин эсебибизден бүтүн планетанын эсебинен планетаны ушул бүгүнкү акыбалга силер жеткирдиңер деп атат да. Абаны бузгандар да силерсиңер, климаттын өзгөрүп аткан себеби силерсиңер. Ошондуктан силер азыр чоң каражаттарыңарды экономикаңардан, өнүккөн экономикадан чоң каражаттарды бөлүп, ушул климат менен болуп аткан, климаттын өзгөрүү менен болуп аткан күрөшкө силер каржылап бериш керексиңер деген позицияны кармап атышат да. Абдан катуу позицияны кармап атышат. Басым кылып атышат. Ошол жерден сүйлөшүүлөр болуп аткан жерлерден
кадимкидей басым кылып атышат да өнүккөн өлкөлөргө. Өнүккөн өлкөлөр алардын жобу мындай болуп атат. Туура биз ошол менен макулбуз. Алар тааныбай атат муну. Таанган жок. Таанган жок. Макул болуп атышат. Туура биздин экономикабыз, ошо индустрия, завод, фабрикаларыбыз бүтүн климатка, бүтүн планетага начар таасирин берди. Биз каражат чыгарганга даярбыз. Бирок силердин өзүңөрдүн өлкөңөрдө коррупциялар бар. Ар кандай көйгөйлөр, ушул силердин институттар, мамлекеттик институттар жакшы иштебеген себебинен ушул акчаларды туура эмес колдонуп, туура багытка иштетпей, башка результаттарга алып келип калышы мүмкүн. Ошондуктан элден мурун силер оңдоп алгыла ситуацияңарды, андан кийин биз даярбыз, чоң каражаттарды чыгарганга даярбыз деп, бирок алар чыгарып атышат каражатты. Мисалы өткөн 2022 жылы 116 миллиард доллар чыгарышты. 116 миллиард. 116 миллиард. Азыр болсо ошо Бакудан 300 миллиард долларга чейин чыгарганга даярбыз деп айтып атышат. Бирок өнүгүп аткан өлкөлөр 1 триллион 300 миллиард доллар чыгаргыла деп талап кылып атышат. Ошончо сурап атат. 300 убада кылды. 300 миллиард убада кылышты, бирок ошондон да дагы 1 триллион кошуп бергиле үстүнө деп атышат да. Ошол маселени тегергенде абдан мындай катуу талкуулар болушту. Бири менен тил табыша албай, консенсус табыша албай, аябай убара болушту. Бирок айгында ушундай чечимге келишти, что мейли 1 триллион 300 миллиард долларды көздөйлү, ошондой максат коелу, бирок минимум 300 миллиард долларды чыгарабыз деген чечимге келишти да. Буюрса, демек ушу 300 миллиард долларды чыгарса, андай өнүгүп аткан өлкөлөргө ушу ар кандай жашыл экономика проекттерге, ушу климат менен болуп аткан күрөшкө ушул каражатты бөлүп берет да. Эми бул акчага да оңой менен жетише албайт да өлкөлөр. Абдан мындай конкуренция чоң, проекттерди жазыш Оңой эмес. Аябай оңой эмес. Мен ушул Центр климатического финансирования да директор болуп иштеп кеткен 1 жыл. Ушул маселени жакшы билем ичинен. Проекттерди жазганда абдан сапаты жогору болуш керек. Бизде ушундай эксперттер аз, ошондой проектти жазган эксперттер. Сөзсүз эл аралык эксперттердин жардамы менен ошондой проекттерди жазыш керек. Анан ошо ар кандай талаптар бар да. Өзүнүн стратегиялык документтери бар болуш керек өлкөнүн. Мисалы бизде анда ошондой документтер азыр жок болуп атат да. Жаңы иштелип атат, э? Жаңы ОНУФ обновляем на национальном уровне вклад деген. Определяем на национальном уровне вклад деген документ, ошол негизинде проекттерге акча бөлүп берилет да. Бирок биз ошо жаңы ОНУФ кабыл алына элек. Ошондуктан ушундай көйгөйлөрүбүздү чечсек, биз да ошо каражатка жетебиз деп ансыз деле алып атабыз азыр. Проекттерибиз бар, Всемирный банк, Зеленый климатический фонд, Азиатский банк развития аркылуу ушундай проекттер жүргүзүлүп атат. Ошол акчадан биздин экономикабызга да пайда көрүп, биздин климат, экологиябызга да пайда келтирип атат. Бирок келечекте да мындай активдүү иштесек, ошол акчага көбүрөөк жетет элек деп ойлойм да. Тоолордогу экологияны оңдош үчүн эмне керек? Мөңгүлөр эрип атат. Бир гана жол бар. Эми мындай
түздөн түз таасир бере турган. Башка жолдор да бар, башка методдор да бар. Бирок эң мындай таасир бере турган бул токой. Токойдун аянтын көбөйтүш керек. Токой абанын температурасын төмөндөтөт. Абанын нымдуулугун көбөйтөт. Себеби бактырактар нымдуулукту жердин астынан тамырлар менен тартып алып, анан ошо нымдуулукту атмосферага чыгарат. Ал нымдуулук барып кар жанга айланып мөңгүлөргө жайт да. Ошондо мөңгүлөрдүн эрип атканы 100% токтобосо деле бир аз азаят да. Ошондуктан токойду сакташыбыз керек, токойдун аянтын көбөйтүшүбүз керек, бактырактарды отургузуш керек. Ошондуктан президент 2022 жылы Мурас, Жакшыл Мурас компаниясын жарыялап, азыр жыл сайын ошо тоолорубузда токой отургузуп атабыз. Ошол бир гана ошол жол бар. Негизги. И малдардын санын эми азайталабызбы же жокпу, бул да чоң суроо. Бирок малдын сапатын көбөйтүш керек. Себеби биздин малыбыздын сапаты жок. Ошол сапатсыз малга эң жакшы өзүбүздүн жайыт жерлерибизди берип салдык. Азыр ошо хаотичный выпас болуп, абдан мындай деградация болуп кетти да жайыт жерлерибиз. Анын үстүнө тебелеп салат да. Тебелеп, тепсеп, чөп жакшы өспөй калды. Ошол себептен азыр мал уже токойдун ичине кирип атат. Токойдун ичине кирип, токойдун ичинен чөптү оттоп, чөп менен чогуу жаңы өсүп келаткан бактырактарды жеп, тепсеп, тебелеп, токойду да талкалап атат да малчарба. Ошондуктан токойдон малды жайбаш керек. Стойловый откормго өтүшүбүз керек да. Стойловый откорм, ротационный выпаската иши кылып ошо мал чарбаны иретине келтириш керек да. Себеби ошондо бул толуу экосистемаларга зыян келтирбей алат. Аргентинада аябай жөнгө салынган дейт, ушундай малды кандай багыш керек дегени. Бүт дүйнөнү багып атпайбы эт менен Аргентина? Ооба. Биз да ошондой. Новый Зеландия, Жаңы Зеландия мисалы үчүн кичинекей эле мамлекет бүт дүйнөгө экспорттойт. Туура, алыс барбай, могу Белоруссияны да мисалы келтирсек болот. Белоруссияда да абдан жакшы иретине келтирген, аяктан да тажрыйба үйрөнүп келсек болот. Но азыр уже ушул жумуш башталды. Өкмөт ошо 2 жыл мурун ушул жумушту баштап, азыр жакшы уже иретине келтирип баратабыз да. Келечекте мен ойлойм ушундай темп менен барсак, келечекте жакшы жыйынтыктарга жетебиз. Мөңгүлөргө мына аралдын кургап кеткени дагы таасир этип атат да, Арал алыс болсо дагы, бирок жанагы суунун алдында калган жалаң эле жөлө туз эмес, пестициддер да бар экен да. Бактага эметкен, пайдаланган. Анын баары абага чыгып, суу жоголгондо келип мөңгүнү эритет экен да. Туура айтасыз. Азыр ошо аралдын суусу жок болуп, ошол жерде чаң, туз, анан башка элементтер абага көтөрүлүп, анан шамал менен бизге келет экен. Муну биздин раматолог профессор Эмиль Жапарович Шукуров көп жылдан бери айтып келаткан, что ушул көйгөй аябай коркунучтуу деп, начар таасир берип атат биздин мөңгүлөрүбүзгө деп. И анын ойлору боюнча ошо аралдын тегерегине, аралдын жанына бактырактарды тигиш керек деп. Азыр тигип атышат аралдын ошо тегерегине, и аралдын түбүнө да саксаул тигип атышат. Бактырактар аякта көбөйсө, ушул көйгөйлөр чечилет деп ойлойм. Көтөрүлбөйт. Абага эме көтөрүлбөйт жанагы. Эң негизгиси мен мурда жөн ойлочумун, туз экен деп. Эми деңиздин суусу туздуу да. Көрсө жана пахтага кеткен же тиги Өзбекстанда пахтаны сугарат, Казакстанда күрүч.
ага көп пестицид кетет экен, анын баары суу менен агып барып эле аралга, анан абага чыгат экен ошонун баары. Атмосферада аябай чоң эмелерде, Сахарадан келет экен бизге чейин жанагы майда кум сыяктуу эмелер, заттар келип. Бизде бир 4 мүнөттөй калыптыр убактыбыз. Кандай жыйынтык чыгарсак болот? Мына Бакы шаарындагы өткөн КОП 29 деген. 29 деген эмне? 29-чу. 29-чу. Ага, саны боюнча. Саны боюнча. Кандай жыйынтык чыгарса болот? Деме Кыргызстан былтыр жакшы жыйынтыктарга ээ болду. Ушул конференциянын площадкасында 28-де. 28-де. 29-да кайра биз абдан активдүү иштедик. Ошол толуу системалардын көйгөйлөрүн аябай көп жерден көтөрдүк маселелерди. И дагы бир демилге көтөрдүк. Бир эмес, нече демилге көтөрдүк. Эң маанилүүсү ошо толуу системалардын көйгөйлөрүн эркиктин ар бир институт маани берсин деген сунушту көтөрүп, ошо тексттерге киргизгенге аракеттендик. Биздин демилгебиздин жарымы кирди документке, жарымы дагы буюрса кирет деп ойлойбуз. Эми ар кандай өлкөлөр, кайсы бир өлкөлөр каршы болуп атат. Алардын позициясы түшүнүктүү, себеби алар ойлоп атышат, что мына дагы эми ушу мөңгүлөр, тоолор ушу ар бир институтка кирип калса, анда буларга да мындай өзүнчө бир маани бериш керек болуп калат, Каржылоо керек. Каражат бөлүп калыш керек болуп калат. Ошондуктан аракеттенип атышат киргизбегенге. Бирок биз бул позицияны бекем кармап атабыз, себеби бул каражат маселе эмес. Бизге мындай табигат. Бул биз аларга түшүндүрүп берип атабыз, что биз өзүбүздүн мөңгүлөрүбүз жөнүндө айткан жокпуз. Биз ушу дүйнөдө планетанын бүтүн климатический балансты кармап турган ар бир өлкөнүн мөңгүлөр жөнүндө тема көтөрүп атабыз. Ар бир тоолордун мөңгүлөр жөнүндө көйгөй көтөрүп атабыз деп аларга түшүндүрүп берип атабыз. Ошондуктан бизди тоолуу өлкөлөр колдоп аткан тоолуу өлкөлөрдүн саны көбөйүп атат. Азыр Бутан, Непал, Танзания, башка өлкөлөр да кошулуп атат. Келечекте ойлойм, тоолуу өлкөлөр ошо Кыргызстандын тегерегинде биригип, чогуу ушул маселени алдыга түртсөк, анда жакшы жыйынтыктарга жетебиз деп. Аракетти көбөйтүбүз керек. Анан Кыргызстан өзүндө дагы мындай көбүрөөк айтып, ар башка мекемелер, министрликтер чогуу бир эмедей, бир жеңден кол чыгарып дегендей жакшы аракет кылыш керек экен. Абдан туура айтасыз. И жарандык коом да кошулуш керек. Жарандык коом, бизнес, себеби бул мындай жумуштар бир гана өкмөттүн структуралары, институттары ишке ашыра албайт. Албетте ар бир жаран ошо биздин табигатыбызга маани берип, ар бир жараныбыз өзүнүн салымын кошуш керек. Бак отургузуш керек. Бак отургузуш керек. Рахмат. Сизге рахмат. Бизде конокто Азамат Темиркулов болду. Табигат боюнча министрликтин мурдагы башчысынын мурдагы орун басары. Экология боюнча эксперт десек болот го. Болот. Рахмат сизге. Сизге рахмат. Саламаттыңыздар.